Мамлекет бул чоң тамырдан куралган түбү терең дарак болсо, жаш үй бүлө ошол мамлекет деп аталган дарактын өзүнөн өзү көбөйүп ажырап тараган жаңы бутагы деп эсептегенге болот. Бутакта өз жашоосу үчүн күрөшүп, жамгыр, борон, сууктарга чыдап, жазды күтүп мөмө берген сыяктуу үй бүлө да ар кандай турмуш машакаттарына сыналган соң гана бекем үй бүлө аталат. Үй бүлө институту чың болуусу үчүн жаш жарандардын турмушка аттанаардан мурдагы коломтонун ыйыктыгы, үй бүлөдөгү жоопкерчиликтер тууралуу түшүнүктөрдөн маалыматы кенен болуусу чоң мааниге ээ. Бүгүнкү бир китептин баяны дал ушул мазмунду камтыган китеп тууралуу. Салам достор, бир китептин баягы рубрикасында бүгүн биз Алайчы Сейитбековдун Бакыт Ордосу деген китеби жөнүндө айтабыз. Бул китеп тематикасы боюнча диний жакка бир аз ыктаган. Андан тышкары улуттук баалуулуктар жөнүндө дагы кене маалымат берилген. Алайчы Сейитбековдун Бакыт Ордосу деген китебинде адамдын кантип бактылуу болот, кандай жолдор менен бактылуу болот, деги эле адамзаттын мындайча айтканда турмуш кура элек жаштар үчүн өтө бир табылгасы, өтө бир күчтүү табылга катары китеп. Бакыт Ордосу деген китепте эң эле мага жаккан жери ошол бир машинени ойлоп таап атканда ошонун жанында жүргөн аялы ошонун эртеден кечке эмне иш кылса ошону колдоп, күчтөп, кубаттаганы, анан үй бүлөдөгү ошол үй бүлөдөгү аял менен эркектин бири-бирине болгон ишеничин айынан бир машина чыгарган компаниянын негизделгени мен үчүн өтө чоң сабак болду. Бакыт Ордосунда үй бүлөдө мисалы жаңы келген келин менен кайнененин ортосундагы неме, мисалы эгерде ошол жолдошун тарбиялаган эне жаман болуп калышы мүмкүн эмес, анда жолдошу дагы жаман болуп калат деген нерселер бар. Жалпысынан үй бүлөдө ата-эненин орду, ата-эненин укуктары, балдардын укуктары ошондой эле адамды билим берүүдөн мурун тарбия берүү өтө татаалдашып кетип аткандыгына байланыштуу. Тарбия берүүдө кандай өзгөчөлүктөрдү пайдаланыш керек, деги эле салтта, динде экөөнү айкалыштырып, кыргыз улуту ушул убакытка чейин балдарын мындай татыктуу тарбиялап келгендиги жөнүндө маалыматтар көп.